Алтынбек Исмаилов Кыргыз-Түрк Манас университетинде 14 жылдан бери эмгектенет. Каарманыбыз Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата өнөктүккө жигердүү катышкандардын бири. Ал Манас университетинин студенттерине залкар инсандын өрнөктүү өмүр жолун тааныштыруу, илимий мурасын даңазалоо максатында бир топ иш-чараларды уюштурган. Президенттикке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Алтынбек Исмаиловдун да эмгегин баалап, аны баалуу сыйлык менен кубандырды. Кыргыз-Түрк Манас университети ар түрдүү иш-чараларды өткөрдүк. Башкача айтканда тегерек үстөл, конференция, ар кандай мелдештерди, конкурстарды, метод семинарларды уюштуруп, жаштардын, андан сырткары окутуучулардын арасында ошол иш-чараларды өткөрүп, ошого жигердүү катышып, белгилүү окумуштууларды, адистерди чакырып, ошол Кусейин Карасаев боюнча кызыктуу, керектүү, салмактуу маалыматтарды улан кыздарга, окутуучуларга, жалпы кызматкерлерге жайылтканга колдон келишинче аракет кылдык, салымыбызды коштук. Президенттикке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия 2020 жылдын 21 декабрында бир айлык акция жарыялаган. Көптөгөн кайрылуулардан улам анын мөөнөтү 21 февралга чейин узартылган. Улуу инсандын эмгектерин жайылтуу, коомчулукту сабаттуулукка үндөө максатында уюштурулган акцияга жалпыга маалымдоо каражаттары, жеке жарандар, өзгөчө билим берүү мекемелери жигердүү катышкан. Акция негизинен сабаттуулукка багытталган. Биз улут болуп калыптандыкпы деген маселе дагы кабыргасынан турат. Мына ушундай жагдайда биз эмне үлгү болуш керек, эмне өрнөк болуш керек? Бизге ушул мамлекетти түптөп аткан, мамлекеттин жаралышында алгачкы мезгилдеринде мамлекеттин жаралышына кол кабыш кылган, кам көргөн кишилерди биз үлгү тутушубуз керек. Ошолорду өрнөк тутушубуз керек. Ошолор эмне кылганына акыл сар эсеп салып аңдашыбыз керек. Иш-чаранын катышуучулары онлайн жана офлайн түрүндө ар кандай багыттагы илимий, интеллектуалдык, маданий иш-чараларды өткөрүп, таанытуучу, маалымат берүүчү эмгектерди жасап гана тим болбостон, аткарган иштерин социалдык тармак аркылуу кеңири жайылткан. 2 айлык акцияга өлкөнүн бардык аймагынан билдирүү түшкөн. Ошондой эле заман талабына ылайык иш-чаранын алкагында Карасаевдин бардык китептери электрондук форматка өткөрүлдү. Эң негизгиси ошол социал соц тармакты кыргыз тилинде, интернет тармагын кыргыз тилинде кыргызчалатуу иштерин жүргүзүп аткандыгына байланыштуу, ошо азыркы пандемияга байланыштуу көп маалыматтарды, көп китептерин баарын электрондоштуруп, ушул 2 багытта иш жүрдү. Биринчиден ошол Карасаевдин китептерин, накыл сөздөрүн, сөздүктөрүн бардыгын ошол Мамтил Чекиткейжи сайтына, ошондой эле Facebooktагы биздин баракчабызга койдук. Экинчиден буга 5000 катышуучу катышты, 5000 материал келип түштү. Атайын билдирме дагы 1000ге жакын билдирме келип түштү. Сабаттуулук учурдун талабы экендигин эске алуу менен улуттук комиссия семинар, тренинг, видео сабак жана башка агартуучулукка байланышкан иш-чараларды уланта берерин билдирди. Айтолкун Анапияева, Кудратташ Мурзаев, 5 канал.